Былтыр экс-ак жолчу депутат Максат Кунакынов терроризм, экстремизм боюнча айыпталып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине камакка алынган. Албетте оор кылмыштарга шектелип, кызыгы ошол бойдон анын иши боюнча коомчулукта маалымат жок. Тергөөчтөрү кандай жүргөнү, деги эле сот процесси боюнча да кабарсызбыз. Баса көп өтпөй Кунакынов менен азыркы Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов уялаш жакын тууган катары массалык маалымат каражаттарына чыккан жайы бар. Мына ушундан улам эл ичинде ар кандай сөздөр тарап, туруулар жаралууда. Мэрдин жакын тууганы болсо түрмөдөн жашыруун чыгарып алдыбы дегендей. Таң калыштуу, эмнеге Максат Кунакынов боюнча бир дагы орган маалымат бербейт? Ал азыр түрмөдөбү же кайда? Балким чын эле жашыруун жолдор менен абактан бошоп кеттиби? Бул тууралуу Азия News жазды. Темир Сариев жол чырына байланыштуу кызматтан кеткенден кийин өкмөт башчысына Сооронбай Жээнбеков келип, министрлер кабинети кайрадан бекип ант беришти. Антты бир гана Тышкы иштер министрлиги Эрлан Абдулдаев берген жок. Ошондон улам Эрлан мырза кызматтан кетет экен деген күбүр-шыбыр жүргөн. Бирок Эрлан мырза кызмат ордунда былк этпей иштеп жатат. Мынтип ант бербей иштеп жатканын түшүнбөй башчыларга аткандар арбын. Мындай бөдөм иштин артынан эмне сыр катылып жатканын билүүгө кызыккандарга Эрлан мырза ооз ачып жагдайын түшүндүрүп кое алар бекен. Бул тууралуу Фабула жазды. Жаңагым Гести Саляновадан абысын айтыштыгы макала жарыялады. Аталган макалада жол кеңеште сот органдарындагы өзүнүн башкаруу мыйзамын 3-окууда талкуулоо учурунда депутаттар Аида Салянова менен Галина Скрипкина абысын айтышка түшкөндүгү жөнүндө сөз болот. Көрсө Салянова талкуулап жаткан маселе боюнча бир катар нормаларды кошуу керектигин айтса, Галина Скрипкина биз азыр 3-окууда талкуулап жатабыз, андыктан кошо албайбыз деп жооп бериптир. Бул сөз Саляновага ачуу тийип кеткен көрүнөт. 119 депутатка качан эмнени айтыштыгы көрсөтө албайсың. Биз качан, кайсы убакта эмнени айтышты өзүбүз билебиз дептир Салянова. Бул тууралуу Факты кежи жазды. Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев баскан турган жеринде бийликтин күнү бүтүп калгандыгын, жакында чоң өзгөрүүлөр боло тургандыгын айтып берип, айланасындагыларды тажаткандай эле болду окшойт. Иманалиев өзгөчө президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтен кетишине тымызын жандырып атканы, бирок бул демилгесин коомчулукка ачык айта албагандыгы кандай? Иштен иритүү жагын кыйын өздөштүргөн. Бир партияда күлү доодо болгон Каныбек мырзанын мындай аракеттери улана берсе, Акаевдорунан менчиктештирип алган мүлктөр иликтенип, тагдыры жаргасылып калбайбы? Эгерде Атамбаевга каршы болсо, жигитче эле ачык айтпайбы? Эмнеге көшөк артында оюн кылат? Бул тууралуу Каганат жазды. Жогорку кеңештин жыйынында Кожобек Рыспаев депутаттар жыйынга кнопка басыш үчүн келбеш керек. Алдын ала бизге маалымат берилсе, биз ал маселени талдап, туура чечим чыгарышыбыз керек деп айтты. Депутаттын бул сөзүнүн чындыгы бар. Анткени депутаттар жыйында эч нерсе менен иши жок, ким эмнени сүйлөп жаткандыгын деле угушпайт. Кайсы бир маселе боюнча талкуу болгондо, мурдагы эле саналуу депутаттар чыгып сүйлөшөт. Бул тууралуу Факты кежи жазды. Жогорудагы маалыматтар Ош Бирим телерадио компаниясынын көз карашын жана кызыкчылыгын билдирбейт. Былтыр экс-ак жолчу депутат Максат Кунакынов терроризм, экстремизм боюнча айыпталып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине камакка алынган. Албетте оор кылмыштарга шектелип, кызыгы ошол бойдон анын иши боюнча коомчулукта маалымат жок. Тергөөчтөрү кандай жүргөнү, деги эле сот процесси боюнча да кабарсызбыз. Баса көп өтпөй Кунакынов менен азыркы Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов уялаш жакын тууган катары массалык маалымат каражаттарына чыккан жайы бар. Мына ушундан улам эл ичинде ар кандай сөздөр берип, айланасындагыларды тажаткандай эле болду окшойт. Иманалиев өзгөчө президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтен кетишине тымызын жандырып атканы, бирок бул демилгесин коомчулукка ачык айта албагандыгы кандай? Иштен иритүү жагын кыйын өздөштүргөн. Бир партияда күлү доодо болгон Каныбек мырзанын мындай аракеттери улана берсе, Акаевдорунан менчиктештирип алган мүлктөр иликтенип, тагдыры жаргасылып калбайбы? Эгерде Атамбаевга каршы болсо, жигитче эле ачык айтпайбы? Эмнеге көшөк артында оюн кылат? Бул тууралуу Каганат жазды. Жогорку кеңештин жыйынында Кожобек Рыспаев туруулар жаралууда. Мэрдин жакын тууганы болсо, түрмөдөн жашыруун чыгарып алдыбы дегендей. Таң калыштуу, эмнеге Максат Кунакынов боюнча бир дагы орган маалымат бербейт? Ал азыр түрмөдөбү же кайда? Балким чын эле жашыруун жолдор менен абактан бошоп кеттиби? Бул тууралуу Азия News жазды. Темир Сариев жол чырына байланыштуу кызматтан кеткенден кийин өкмөт башчысына Сооронбай Жээнбеков келип, министрлер кабинети кайрадан бекип ант беришти. Антты бир гана Тышкы иштер министрлиги Эрлан Абдулдаев берген жок. Ошондон улам Эрлан мырза кызматтан кетет экен деген күбүр-шыбыр жүргөн. Бирок Эрлан мырза кызмат ордунда былк этпей иштеп жатат. Мынтип ант бербей иштеп жатканын түшүнбөй башчыларга аткандар арбын. Мындай бөдөм иштин артынан эмне сыр катылып жатканын билүүгө кызыккандарга Эрлан мырза ооз ачып жагдайын түшүндүрүп кое алар бекен. Бул тууралуу Фабула жазды.
Жаңа КМКСти Саляновадан абысын айтыштыгы макала жарыялады. Аталган макалада жол кеңеште сот органдарындагы өзүнүн башкаруу мыйзамын 3-окууда талкуулоо учурунда депутаттар Аида Салянова менен Галина Скрипкина абысын айтышка түшкөндүгү жөнүндө сөз болот. Көрсө Салянова талкуулап жаткан маселе боюнча бир катар нормаларды кошуш керектигин айтса, Галина Скрипкина биз азыр 3-окууда талкуулап жатабыз, андыктан кошо албайбыз деп жооп бериптир. Бул сөз Саляновага ачуу тийип кеткен көрүнөт. 119 депутатка качан эмнени айтышты көрсөтө албайсың. Биз качан кайсы убакта эмнени айтышты өзүбүз билебиз дептир Салянова. Бул тууралуу факты кечи жазды. Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев баскан турган жеринде бийликтин күнү бүтүп калгандыгын, жакында чоң өзгөрүүлөр боло тургандыгын айтты.